Саламатсызбы, Борбордук телеканалынын сүйүктүү көрөрманы. Бүгүн бизде өзгөчө сонун күн. Бүгүн Үмүтай Абдышеваны шаардын ызы чуусунан, ысыгынан алып жаратылыш койнуна алып качып келдик. Келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн ушул жерде сиз менен көңүлдүү сонун бир маек курабыз. Алдыда буюрса. Ооба, арыбаңыздар. Мен дагы абдан сүйүнүп кубанып отурам. Шараккан суунун боюнда ырдап бир турсаң сонунда деп. Салкын абада, тим эле асман көктө чалкыган болуп атат го. Аябай жагып атат бул атмосфера. Ошол сонун атмосферада бүгүн ачылып, көңүлдөн бир сиздин Үмүтай Абдышеванын башка бир тарабына чыккым келип атат. Көңүлдөн маек кылып берсе. Кандай жүрөсүз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, баары жайында. Бүт баары сонун. Кабагым дагы, жүрөгүм дагы, турмушум дагы ырымды ырдап, сырымды сырдап, кырды кыдырып, сырды сыдырып жүрөм. Ошол өзүңүз айткандай, дайыма эле сиздин кабагыңыз ачык жүрөт. Кайсыл жерде жүрбөңүз күлкү менен жүрөсүз. Анан негизи жашоодо сиздин мүнөзүңүз кандай? Ар кандай. Баягы контент эмне жанагы аудиторияга жараша өзгөрөт. Бирок көпчүлүк учурда жайдарымын ушундай. Эми жакшынын шарапаты дейт го. Эгер жакшы менен жанашып жүрсөң, жакшы энергияны бересиң да, анан сени көргөндө адам дароо маанайы ачылып кетсе кандай сонун. Үмүтай дегенде ассоциация ошол жылмайып жүргөн, шарактап, бийлеп, ырдап жүргөн, шартылдаган кызды элестетишет болуш керек. Анан дайыма эле ушундай жакшы энергиям менен бөлүшүп турсам деген эле таризде. Анан бирок болот кээде, эгерде баары шайма-шай болбой жаткан учурда бат эле кабакты чытып, ошол жиним бетиме чыгып калат. Ошон үчүн менин жиниме тийбегенге аракет кылышат, көзүмдө карап турушат. Баары шайма-шай болбой, оюмдагыдай болбой жатканда дароо жиним келип кетет да. Анан мисалы бирөөгө иш тапшырасың го, буйруган учурда ошол адам сенин оюңду актабай койгондо аябай жиним келет да, ошого ишенгиче өзүм жасабайт белем депчи. Ошондуктан көпчүлүк учурда болгон жүктү мойнума артына алып жүрө берем. Ошол бирөөгө ишенип, бирөөгө иш тапшырып, жардам сураганды үйрөнүшүм керек эле. Мисалы ошол эле менеджер, мобилограф же болбосо баягы жандап жүргөн кесиптин ээлерин жаныма алып жүргүм келет. Бирок ошол эле учурда мисалы керектүү шаймандарын унутуп калат же болбосо оюмдагыдай монтаждабайт. Ушундай сыяктуу иштерден улам, анан баардык жүктү мойнума эле жүрө берем да. Ошонум бар. Перфекционистмин да. Анан бирок кээ бирөө айтат, сен жакшы мүнөзүң бар, мисалы кандай болсоң ошондой жүрөсүң депчи. Жөнөкөйсүң, мисалы көп артисттердей болуп, дайыма жасанып жүрбөйсүң, дайыма кийинип жүрүш керек деген нерсе жок, боенуп жүрүш керек деген комплекс жок. Кандай жыртык кийим кийип жүрсөм деле, көчөдө жүрсөм деле меники айтып коем кээде күлүпчү. Менин кызматым аскерлердей эле, алло дегенде эле ошол жерге учуп барып конуп калышым керек, дайыма даяр жүрүш керек депчи. Сиздин негизи ошо өзүңүзгө тартып турган, өзгөчөлөнүп турган бул харизмаңыз, кайсыл жерде болбойсун, ошо күлүп жайнап жүргөнүңүз менен дагы адамды өзүңүздөн арбап турасыз го, тартып. Мен жанагы унчукпас болуп кеткен, түнт адамдар болот го, сүйлөбөгөнчү. Ошолордун жанында аябай жүдөп кетем да. Тиешерим, кантип жарылып кетпей отурасыңар деп. Анан мисалы мен 1000 деген суроо берсем, жок деп эле жооп берип коет го. Анан ошол учурда дагы аябай мындай кантип жарылып кетпей, баягы ичке сактайсыңар. Мейли бул го жакшылык да боло берсин. Анан башка кайгы түшкөндө ошол учурда же ырдабасаңар, же ыйлабасаңар, же кыйкырбасаңар, же каткырбасаңар, ошол эмоцияны ичке сактап жүрө берип, жүрөк оорунун түрлөрүнүн баары пайда болот. Ошондон ал тургай негизи ошо жашоодо жаман нерсе болгондо гана эмес, жакшы нерсе болгондо дагы эмоцияны чыгарыш керек экен. Ошол заматчы, мисалы бир нерседен жеңип алдыңбы, ура деп аябай кыйкырып, секирип ушунчалык чыгыш керек экен. Ошол нерсе дагы ичке бук болуп кирет экен да.
ошол. Ошол ар ким ичиндеги эмоциясын ар кайсы жол менен чыгарат да. Бирөө айтып, бирөө ырдайт, бирөө күлүп чыгарат, бирөө оюндан чыгарат, бирөө жазат, Ар ким ар кайсы жол менен чыгарат, бирок ошол кантсе дагы чыгарып туруш керек ошол нерсени, ичте калбаш керек. Ооба. Мисалы, мен бардык жагынан чыгарам да. Мисалы, көңүлү калган учурларда ыр менен ырдап, акырып, кыйкырып ар бир учурдун жашоомдогу мөөнөттөрдө мындай хитр болот да. Мисалы, кээ бир учурда кыйналып турам, бакырайымбы деп ырдасаң, кээ бир учурда жашо сонун керемет депчи. Анан айтып беришет да, жакшы көргөн ырыңды ырдай бер депчи. Мен бир гана жакшы көргөн ырларымды жаттайм да. Ошону билишпейт. Анан ошентип ырдайм, анан көп дагы ыйлайм. Жашыкмын да. Көп ыйлачумун, бирок акыркы учурларда мындай кубангандан ыйлап калдым көпчүлүк учурда. Ошондой жарыгын чачар, жакшы мамилеси менен көңүлүмдү көтөрөр адамдар дайыма жандап жүргөнүнө аябай ыраазымын Кудай Таалага. Анын ичинде сиздер барсыздар. Рахмат. Анда бир азыркы мандайыңызга шайкеш келген ыр ырдап бериңизчи. Азыркы мандайыңыз кандай? Жан дүйнөңүздүн абалы кандай? Нарындан тапкан махабат деп ырдап берейин анда. Келиңиз. Ал күндө жүрөм улутай, атыңдын атаймай уузбай, аргасыз күндүн ай кечирим, асмандан аппагай булутай, асмандан аппагай, асмандан аппагай, асмандан аппагай булутай. Көр албас көздөрүңүзгө көп сөздүң айтар айтыз менен, көргөзбөй тилейм айтымызын, көз тибесе экен ай сизге эле, көз тибесе экен ай, көз тибесе экен ой, көз тибесе экен ай сизге эле. Жабыгып өңдөн язармын, жан сырым ичкен ай катармын, жараткан жалган ай дүйнөдө, жалгыз сиз үчүн жашармын, жалгыз сиз үчүн ай, жалгыз сиз үчүн ой, жалгыз сиз үчүн жашармын. Ансыздан өмүрү язая, аз чыгар сизде ой азамат, насыят болсун ай түбөлүк, нарындан тапкан махаббат, нарындан тапкан ой, нарындан тапкан ой, нарындан тапкан махаббат, нарындан тапкан, нарындан тапкан ой, нарындан тапкан махаббат. Сон нарындан деген жерде сөз башкача чыкты го ичиңизденчи? Нарындан тапкандай элеби? Нарындан тапкандай эле чыкты го үнүңүз. Эргитет экен да ушинтип. Эргүү берет экен, муза болот экен. Мен көп адамдын музасымын да негизи. Жолдо келип эле айтып аткам. Моолорда мага арналган депчи. Тиги баланча деп ырчыларды, оончулук акындарды айтып, анан менин дагы жан дүйнөмө эргүү берген бир адам бар десеңиз да.
Мен ушул темада эмесмин, бүгүн аябай кеңес сүйлөшкүм келип атат да. Өтө Мен өтө кеңес сүйлөшкүм келип атат. Анан азыр болсо байкашымча мындай көзүңүз башкача жаанып атат да. Бир аябай бир махабатка мас болуп аткандайчы. Жакшы көрүп калдыңызбы бир? Сен менин жүрөгүмдү ээлеп алдың, мен сага маспын, капкара көздөр, карашты көздөр деп койбойм. Мен негизи эле ушул адамдын ичиндеги абалы ошо көз менен сыртка чыгат экен да. Анан бир жолу бир курбум мынтип айтканда, көпчүлүк учурда ошол эми турмуштун ур соккусуна чыдап, анан кайгырган убактар көп болот. Анан ошол учурда өзүмдү өзүм көтөрүп, өзүм менен өзүм болуп эле жүргөнүм менен эч ким билбейт да анычы. Жакын эле бир эки саналаш адамдарың билбесе, жанагы актер болуп калат экенсиң да. Эки жүздүүмүн деп коем кээде тамашалапчы, ары карап ыйлап, бери карап күлүп. Анан ошондой мұңдуу, мұң толгон көздөрүмдү көрүп жүргөн бир курбум бир кечеге барып калдык. Анан ошол жерден ушинтип жаркылдап баягы ырдын ичине кирип кеткенде аябай мындай жыргайм да. Анан ушинтип ырдап атсам, анан калбат элек айтып атат: Үмүтай, сен ушунчалык бир сулуу болуп, ажарың чыгып, төгүлүп турат ушул учурда. Ушундай эле жүрсөң кандай сонун жарашат. Карачы, сени карап өзүбүз чыргап атабыз депчи. Анан ансыңарындай бир жолу дагы студенттик кезимде орусчалыш эле группалаш кызым бар болчу. Анан ал болсо дагы сүйлөп атып бүтүрүү кечесинде: Үмүтай, сен ушунчалык көздөрүң мындай нур чачырап турчу, нур жанып, жылдыз жанып турчу. Акыркы кездерде ушунчалык ушул карегиңди кайгы басып жүрөт. Ушул сөздөр менен айтып атат да, мындай орусчалыш кызчы. Анан ошол муңуңду алчы деди эле да. Дагы мындай ушул убакка чейин эсимде. Анан ансыңарындай жадырап эле жүрө берели эми. Ошондой жадыраткан адамдар жаныбыздан такыр түк кетпесин деп туруп, моунду өтүп кеттиңизби? Айланып тегеренип, бурулуп өтүп кеттиңиз. Бул темага дагы келебиз биз. Анан азыр айтып атпайсызбы, мен ошол муңумду билген саналуу эле адамдарым бар депчи. Сиздин жашооңузда бир кыйынчылык болуп, аябай бир жүрөгүңүздө оор учур болуп атканда, кимге биринчи чуркайсыз? Кимге биринчи чаласыз? Мен ошонун бар да, эч кимге айтпайм. Такыр анткени сен жашаган тагдырды сенден бөлөк эч ким түшүнө албайт, эгерде анын башынан өтпөсө. Ошондуктан бирөөгө айтасың, төгүлөсүң, ушунчалык жеткизейин дейсиң, эмоция менен баягы күйүп, бышып, шактап, ыйлап, боздоп, өксүп ыйлайсың, бирок ал сенин жакының болгон үчүн эми бул күндөр өтүп кетет деген сыяктуу жубатуучу сөздөрдү айтат да, бирок түшүнбөйт тереңиненчи. Ошондуктан анын дагы көңүлүн бузбай, мындай тынч жаткан жашоосуна кайгы аралаштырбай эле өзүм өткөрбөйин деген ой менен мен көбүнчө уктап жатып алам. 1 сутка болобу, 2 сутка болобу уктап жатып алам. Анан сиз айтып атпайсызбы, жазаат кээ бир адамдар депчи, ошо жазмакерлигим да бар да. Анча мынча ыр жазып коем, анча мынча проза жазып коем. Ошол күндөлүгүмдө мен ойлой берем, мен өлгөндөн кийин чыгаргыла деп. Демек, күндөлүк жазасыз, Күндөлүк эмес, эми мындай чыгарма сыяктуу кылып жазам да. Мындай башымдан өтпөгөндөйчү, мындай жөн эле жашоодон алып, мындай ой толгоо сыяктуу кылыпчы. Анан көпчүлүк учурда ошол Инстаграмдан тарыхчалар аркылуу мындай 1 үзүм, 2 үзүм кылып чыгарып коем. Аны билгендер билет. Анан көпчүлүгү, мисалы, мага жан тарткандар тааныбаган эле, бирок аралыктан карап туруп, кызым жан дүйнөң кейип атканын аябай түшүнөм деп, анан көпчүлүк учурда менин башымдан да өткөн деп өздөрүнүн окуяларын жазышат, сырдашып кетебиз. Анан бирок ушу кайгыңды бөлүшпөсөңчү, жакшы көз бар, жаман көз бар. Кээ бирөө табалайт, кээ бирөө боор ооруйт. Анан сен кийин жыргап жүргөн учурда деле ошоңду эстеп алып,
анан мындай боорооруп карай берет депчи. Тойдо өлү жаркылдап ырдап алып анан чыгып баратсам бир апа да колумду кармап алып, Үмүтай айланайын, секетим кызым, сен аябай күчтүү экенсиң деп, ушул күчтүү экенсиң деген сөздү 5-6 жолу кайталай үйдү да, сен аябай күчтүү кыз турбайсыңбы деп батасын берип ошол жерденчи. Анан мен сенин көбүнчөсү ошо интервьюларыңдан көрүп, концертиңден көрүп бердим деп көп айтышат да ушуну. Демек ушундай мени жөлөп турган, таяп турган, бир гана жакшы сөзүн арнап турган менин көрөрмандарыма, угуучуларыма, күйөрмандарыма, ошол эле бата берип аткан апаларга, аталарга, жөлөк таяк болуп жүргөн жанымдагы адамдарга ошо дайыма айтам да, мен жакшылыкты такыр унутпайм. Жөн гана бир ушундай бир тал гүл үзүп берип, сен ушундай гүлгө окшошсуң деп койгон адамды мен такыр унутпайм да. Анан бирөөнүн айтканы бар, Үмүтай көп деле нерсе каалабайт депчи. Үмүтай деген кенедей нерсеге топук кылган кыз. Буга жакшы сөз айтып койсоң деле кубана берет. Жанагындай алдым жуттум болгон кыздар бар. Аларга дүйнөдөгү укмуш, алтынды, бриллиантты үй деле алып берип койсоң деле, укмуш, акыркы үлгүдөгү машина, телефон алып берип койсоң деле ошону татытпаган адамдар бар. Булардын көзү тойбойт, көңүлү да тойбойт, булар ач бойдон өтүп кетет деп ушинтип айтсачы, аябай мындай трогательно болот да. Бул өмүрдөчү канча акча тапсаң деле, канча укмуш көйнөк кийсең деле, башыңдан өткөргөн сонун эмоциялар гана эсиңде калат да. Сен кемпир болгондо, байбиче болгондо, ошо күндөр, ошондо ушул жерге барып ырдадык эле, ошол жерден могул апа монтип айтты эле, азыр деле эскерип айтып атпаймынбы, ошол сыяктуу эле бир гана эмоциялар эсте калат да. Эмоция бул түгөнбөгөн байлык. Ошон үчүн дайыма мындай чакырган жерден калбаганга аракет кылам. Мисалы кээ бир ырчылар бар, эми өзүбүздүн эле кесиптештерге бакчасында ташырыткандай болуп атам, өзүм деле алып баруучу болуп жүрбөймбү радиолордо, ошондо конокко чакырсаң текеберленген ырчылар бар да, канча мүнөт анан кайсы радио деп анан жактырбагандай болуп, мисалы пиарга басым жасашат да. Көпчүлүк көрүү топтогон, көп катталуучулары болгон каналдарга барганга аракет кылышат, ал тургай өздөрү суранып барышат. Анан мисалы Кыргыз радио, интеллигенциянын радиосу жалаң ошо бийик даражалуу адамдар угат. Анан ошол канчалык көп залкарлар басып өткөн жолду бассын деп ардактап, аздектеп чыгарасың да, ушунун өнөрү бар, ушунун ыры ушул жерде сакталып калсын депчи. Анан кээ бирөө чаңганда ушунчалык зенин кейит да, ушул тайыз эле адам экен депчи. Анан мен болсо кандай ким чакырбасын, кандай радио телевидение эмес, ким чакырбасын, мисалы ставкаң канча деп сурашат да. Мен ушул убакка чейин ставкам деле жок экен да. Кечеки чыккан секелек кыздар оозун чоюп $500, $800 деп айткандачы, алтыным десе, сен дагы көп жолду басасың, сен урунуп согунган жоксуң. Мисалы таңкы саат 9-да барып, кайра таң сүрүп калган мезгилде, жылдыз тарап аткан учурда кеткен учурларым болгон. Куда тосуп, ошол ашуудан тосуп алып, кайра ашууга чейин кетер аяк кылып узаткан, үшүп тоңуп, ушунчалык жан дилиң менен берилип, ырды жакшы көргөндүктөнчү. Азыр эми Кудайга шүгүр, мисалы барып 2-3 ырдап кетесиң. Ошол жолдорду баскан жок. Гастролдоп, жолдо бузулуп калып, жол жүрүп, чарчап, азыркыдай самолет менен эмес, таштак жолду ашууну ашып, бел ашып, ушундай жолдорду көрбөгөн адамдар ушинтип келип туруп, ушунчалык алкымын жойгондо мейли шүгүр дейсиң, бирок ошол элдин берген батасы менен, ушундай жакшы сөздөр менен эле өсүп өнүп көгөрүп келатабыз. Ушуга дагы шүгүр деш керек. Бир жолу
Залкар, ушу эл артисттери отурган жерде чогуу эфирде болуп калдык жаңы жылдык. Анан кейип калдым да. Мен деле кыйшалаңдап ырдагым келет депчи. Мен комузду көтөрүп жүрүп эмне таптым деп мындай чанып, кесир кылган учурум болгондо мен деле бир эки жаздырып алып, ошолор менен 5 жыл, 10 жыл жашап билеп коюп кетип калгым келет десем, Жамиля Муратова эжебиз айтканда, ай Үмүт-ай, сен азаматсың, сен кыбыраган кырашат, сен бир даң этип асманга чыгып туруп, талп этип жерге түшкөндү каалайсыңбы деп. Анан Мээрим Карапова деген эжебиз бар. Ал болсо, ай сенин ушундай жакшынакай нукура үнүң бар, кыргыздын мындай эмесине таандык болгон тембриң бар, комузуң бар, тиги каргааны туурайым деп каздын буту сыныптыр дейт. Сен ушул каз бойдон жүрө берчи. Сен ушу менен агарып көгөрөсүң деп айтканда. Мурун болсо кезинде кыргыз эл артисти ошол Роза Аманованын колунда дагы окуп калдым. Анан ошондо эле окууну бүтүп кел колума деген да. Анан болбой эле башка жака тапшырып кетип, анан сен ойлоп атасыңбы ушул башка кесипти аркалайм деп, сен акыры ырчы болосуң деген да. Көрөгө чайым да карабайсызбы? Кыракы да. Анан акыры ошол башка университетти бүтүп деле андан 2 жыл жүрүп, анан кайра кичүүлөр менен искусствону окуп бүтүрдүм да. Баарын кезинде болгону жакшы экен. Мен чыгармачылыкка кеч келдим деп кейип калган учурларым көп болгон, бирок ошол алгачкы окуган университетимден дагы ырыскы таап жүрөм. Анткени мына кечээ эле Турцияда чоң фестиваль болуп өттү. Ошол жака барып, ал жерден бир гана кыргызча ырдабай, түркчө да ырдап, түркчө дагы алып баруучу болуп, анан гид дагы болуп, айтор баардык кесипти аркалап келдим да. Ушундай сыймыктанып, мен ошол окууну окубасам, мен Турцияга деле мен сапарым болмок эмес го деп ойлоп коем кээдечи. Ар бир нерсенин жакшылыгы бар, э? Дагы бир чыгарма ырдайсызбы? Жанагы эле теманы улайм, сүйүү темасы. Нарындан тапкан махабатты. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгарманы негедир ушул тапта ырдагым келип атат. Бул ырды мурда кийин ырдаган эмесмин. Сөз обону Майра Керим кызына таандык. Анан бир ирет, бир жакшы түшкөн сүрөтүмө алсырап жаным кейип турган кезде деп көп чекет коюп койгон чагым бар да. Анан ошону улай, жөлөгүңүз болоюн деп жазды эле да ошол адам. Мен карап чыгайынчы публикацияларын, сүрөттөрүңүздү. Журап сага карар бир адам бар, жалбарып жүрөгүңдү сураган бар, жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар, жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар, дүйнөдө сени сүйгөн бир селки бар. Сонун. Сизге суроолорду текерентип берсем жооп бербейт экенсиз. Ачык эле айтайынчы, прямой эле айтайынчы. Үмүт Абдышеванын жүрөгү бошпу азыр? Жок. Эми кененирээк? Мына ак же көк дедиңби? Мен ак дедим. Негизичи ошо бул жашоодо эки нерсени туура тандаганда бактылуу өмүр өтөт деп айтылат го. Ошол бирөөсү сүйүктүү адамың, экинчиси сүйүктүү кесибиң. Экөө тең толукталды деп ойлойм. Ошол жаныңда жандап жүрсө, жакшы сөзүн арнап жүрсө, могу жогорудагы ырда айтылгандай,
мөндүр сымал төккөн мүнөзүмө жөн гана баладай мамиле кылса, жанында сен чоң аял эмес, кичинекей эле секелек кыз болуп калат экенсиң да. Жана жашообузда ушундай адамдар болот го. Сырттан карап жүрөсүз, анан ушул инсан өзүнүн теңин тапса экен, бактылуу болсо экен деп чын жүрөгүңүздөн каалайсыз го. Ошондой адамдардын бирисиз мен үчүн. Анан абдан каалачумун өзүнүн ошол теңин тапса экен депчи, эртерээк жолуктурса экен деп. Азыр абдан кубанып атам сиз үчүн. Чоң рахмат. Эми кандай десем, эми алда кандай болот? Эгер буйрук боло турган болсо, жетелешип баш кошот турбуз. Мен ошол мурда башкача үмүт ай болчумун. Өткөнгө өкүнөрчүмүн. Неге мындай, неге менин тагдырым мындай, неге деген суроолор түгөнчү эмес да. Өткөн жашоо мага ушунчалык сабак болуптур, мени шейралтыптыр, мени күчтүү кылыптыр. Ошондуктан намыстандырыптыр. Ушул даражага ошолор аркылуу келип отурам. Анан келечекке санаркай берчүмүн. Эми кандай болот, эми кантем деген суроолор дагы түпсүз болчу, чексиз болчу. Азыр болсо учур менен гана жашап атам. Учур менен жашап, ошол бага айтат го, колуңда бар алтындын баркы жок депчи, ошол баркты барктап, ошол нерсени барктап жашап аткан учурум мен ушундай нерсеге өттүм. Кулаңыздарга күмүш сырга, сиздер дагы ошол азыркы жайдары жашооңузду жеп аткан наныңызга шүгүр кылып, ичип аткан сууңузга миң мертебе ыраазычылык билдирип ичсеңиз, анткени мына башка канча мамлекетке барып жүрөм, сууну сатып алып ичип атабыз. Ушунчалык мына ушул жерде отурганыбызды деле сүрөттөсөк, мына кең жайык, карагылачы, чөй чөптөй дар чөптөр түрү өсүп атат, гүлдөр жайнап өсүп атат, абабыз таза, тообуз кенен. Мына Казакстан, Астанага барсаң, талаага барасың, бир тоо жок. Ошон үчүн шүгүр кылып жашайлычы туугандар. Мен кооздукту гана көрө билем да. Дайыма байкап турасыз. Дайыма. Мисалы, мына сиз келгенде эле айттым, сонун кийинип алыптырсың. Мага көзгө дароо эле урунат да ошол нерселерчи. Мисалы, сөйкөң өзгөчө экен, каяктан алдың, кийимиң ойлосоң жарашыптыр деп айтам. Бирок мен ар бир адамга айтам бул комплименттичи. Комплиментти кабыл албаган адамдар дагы көп. Айымдар өзгөчө. Мисалы, сонун болуп алыптырсыз го дейсиң да, учурашыш электен эле мурунчу. Алар мурун начар белем деп жооп берет да. Ошону кабыл алып, ой, рахмат, кандай сонун сөз. Аялгачы, мисалы, билбейм, жогоруда айтып өткөндөй эле, жакшы сөз жан эргитет го. Жашоодон тапкан жакшы саналаш досторум бар, эжелерим бар, байкелерим бар. Аны көп жакшы түшүнө беришпейт. Бирок ушунчалык мен аябай баймын деп айтам да. Ушунчалык жашоомо ыраазымын. Мындай кайгырсаң жубатуучу адамдарың бар, сүйүнсөң аны тең бөлүшө турган адамдарың бар. Ыйласаң бир жолу болгондо ушунчалык бирдеке болуп, ыза болуп келгем, же жаман кабар уктум беле билбейм. Анан эчтеке чалып этпей эле, мындай эле эшиктин тебеле киресиң да, бир курбум бар, Айжан деген. Анан кирип эшикти ачканда эле баягы чыдап барып туруп, мындай жашым төгүлүп кетти. Ушунчалык өксүп ыйлап атам да, анын мага эчтекеси кереги жок болчу. Жөн гана кучагына алып, мындай үнсүз деле кучагына алып эле, мысык чайын берип, кайра эмне болду деп дагы сурабай деле койсо да, өзүң айтып бересиң да, төгүлүп. Ошол адамдын энергиясын сезгөндөчү. Аябай ушунчалык эсте калган ошол. Мындай, демек мен таяна турган досторум бар экен да. Жана болот го ушундай учур. Өзүң суроолоруңдун жоопторун билесиң, болгону бир адамга айтып бергиң келет го. Бир Нарсулуу Гургубаева деген акын эжеке бар, аябай укмуштуудай чагылдырып жазат да. Анан Түмөнбай Колдошевдун ошо Кат деген ырын ырдаган эки сабы үчүн. Адам таппай жакшылыгым айтууга, балким мага эртең бирөө кат жазар депчи. Же болбосо, жалгыздыгы бөксөрсүн деп ушунун, балким мага эртең бирөө кат жазар депчи.
жалгыздыгыңды бөксөртө албаган учур көп эле кездешет. Ушунчалык бирөө менен чай ичкиң келет, акчаң бар, сен төлөп алып берейин десең дагы телефондогу китепчедеги 6000 контакттан ылайыктуу адам табылбай калган учурлар дагы болот. Чайга болсо баарын эле чакыра албайсыз, э? Ооба. Өзүңүзчө көңүлүңүз көтөп келген кишини Ооба. чакыргыңыз келет. Кайсы учурда өзүңүздү жалгыз сезесиз аябай? Мен ушул жашыма чейин эле жалгыз сезип келдим өзүмдү. Менде бир гана ырлар бар болчу, комуз бар болчу. Башка эч нерсем жок болчу да. Кийин балалуу болгондо жалгыздыгым бөксөргөн. Мен ошондо ал тургай жанымды кыйып кетким келген учурлар болгон да. Көп жолу болгон андай учур. Бирок ошол канча жолу жанымды кыйгым келсе, ошончо жолу өмүр тартуулаган балам болгон. Алинур деген жарокер балам бар, ушунчалык акылдуу да, мындай чоң кишидей кеңеш берет, чоң кишидей сооротот, чоң кишидей сүйлөшөбүз да. Мен кандай гана ишим болбосун, тандоо болуп калса, балама чалып, Алинур ушуну кандай кылалы деп, ичиңде болот го баары ушуну кылайын деген учурчу, анан ошону тандайт да, билгендейчи. Анан өлү сүйүнүп калам да, акылдуу депчи. Дайыма ошол балам менен эле мактанам. Ошол баланы төрөп алган үчүн мындай улам сайын жашайм да. Улам кайгырган сайын жашайм. Мисалы, жолдо кетип баратсаң, дайыма видео менен чалат, ал чалат да. Мен энедей болуп, ушуну айтам да, дайыма энедей болуп мен чалбайм, энедей болуп сен чаласың депчи. Дароо байкап турат бүт баарынчы. Мисалы, терезеден көрөт да жан жеп атканын, мисалы, кетип баратасың унада. Мама, жылуу кийим бийт белеңиз, алдыңыз беле жылуу кийимиңизди дейт мисалы. Анан мындай муңайып кетип бараткан учурда аны да байкайт да. Жакшы элеби баары, эмне болду? Кайка ортосуңар деп мындай технично сурайт да, бирокчу. Анан көңүлүмдү көтөрүп, мама, мисалы, кээде кайгырган учурда азыркыдай көзүң күйбөй калат го. Анан дароо мындай сулуу эмес да көрүнүп каласың го. Ошол учурда дагы мындай жөн эле чалып туруп, мама, силер эң сулуу адамсыңар дейт да. Аябай сулуусуңар силер деп ушинтип айт. Жашта ошо балаңыз бар экен, жаныңызда. Анан деген мисалы мынтет да, башка көп эле жалгыз бой айымдар бар го. Анан ошолор менен баары бир тагдырлаш, армандаш болгондон кийин темабыз бир болуп калат да. Анан балдарын айтып, качан күйөөгө тийбу деген сыяктуу сөздөр сүйлөшүп калсаң, балам кызганат, каякта жүрөсүңөр деп текшерет, чалып кечке жанына койбойт, жактырбайт бирөөнү жандап калсаң дейт да. Менин балам болсочу, баягы карка баласын аппагым дейт дегендей эле болуп атам азырчы. Менин балам болсо мынтет да. Мени менен эки жакка көп барат, иш чараларга аркы-берки. Анан адамдын жакшысын жаманын айырмалай билет да. Анан карап туруп, жанына барып сүйлөшөт, аны менен таанышат. Ал дагы аябай жарокер, жанга жагымдуу да, аябай мындай сүйлөшүп кете алат ар ким менен. Анан дароо эле шакейин карайт экен да. Анан мага келип туруп мындай жөн эле алыстан тиги байкабай турат да, жадымда сүйлөшүп атат. Анан дейт да, тигичи карап туруп анан дейт да. Мындай көзүн көрсөтүп жакшы экен деген болот да, ушу менен сүйлөшпөйсүз. Мага жакшы мамиле кылган мырзаны айтат да. Анан кече жакында эле видео менен чалыптыр. Мама дейт, эмне десем, билесиңерби, адам деген күнүнө жок дегенде 5-6 жолу кучакташып туруш керек экен. Кучакташчу киши таппайсыңарбы дейт. Карасаң эми кенедей бала ушуну ойлоп атканынчы, менин тагдырымды ойлойт да.
ушул мамам жалгыз курап кетти дегендейчи. Анан аябай сыймыктадым. сонун. Көпчүлүк учурда көптү көргөн киши катары аз жашасам дагы акыл үйрөтө бермей жайым бар болчу. Анан аны түшүнбөгөн киши баягы көрө албаган киши көрбөйт, көрсө окур коет го. Уккусу келбеген киши укпайт. Анан аябай керектүү учурда ошол жообуңа чаңкап турган мезгилде гана айтсаң, ошол абдан укмуш кеңеш болушу мүмкүн да, баалуучу. Жанагы консультацияга деле акча алып берет го, ошол биз баалуу деп барабыз. Ошол сыяктуу эле сууну да сиңер жерге сеп дегендей, ошо сиңер жерге эле. Жашооңузду аябай бир сонун ыкмага салып алыптырсыз, жеңил. Ооба, жеңил. Аябай жеңил. Кудайдан ошо болду. Сооротот ал. Кудайдын мээрими бар, анын аркасында баягы баткан күн артында чыга турган күн бар дегендей эле. Аябай жеңилдетет. Ушунчалык жеңил болуп калат. Дагы бир чыгарма менен жыйынтыктайлыбы? Кайсыларды тартып бересиз? Ырларыңыздын тарыхына да кичине токтолуп кетиңизчи. Аябай токтолуп атам го. Чыктым. Ошол айттым го. Алсырап жаным кейип турган кезде десем, мен сизге жөлөк болуп коеюнчу деп жазды эле. Анан жөлөк болуп жүрөт. Ойлойсуңбу деген чыгарманы каарып берейин. Алсырап жаным кейип турган кезде сен мага жөлөк болуп койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени келек деп ойлойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени келек деп ойлойсуңбу? Муң канып, мунум бошоп турган кезде сен мага кабактачып койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени оорубайт деп ойлойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени оорубайт деп ойлойсуңбу? Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу? Же мени оорубайт, же мени кейибейт деп ойлойсуңбу? Же мени сүйө албайт, деп ойлойсуңбу? Сонун. Өзүңүзгө береке. Акыркы суроом, жана айттыңыз го, мен жашоодо эч жакшылыкты унутпайм депчи. Жашооңузда белгилүү кайсыл бир 3 инсанга өзгөчө ыраазычылыгыңыз бар? Бир туугандарыңыз, адегеңизден сырткары. Белгилүү? Белгилүү деген атактуу деген эмес эми? Эсиңизде калган. Мен ошол университетти бүткөндөн кийин турмуш куруп, анан жаңы ажырашып, аябай депрессияда жүргөн учурда балыкчылыкка барып, мен ушунчалык ажырашуу уят, ааламда жалгыз мен ажырашкандай, ата энемди уят кылып койгондой сезип, өзүмдү ушунчалык күнөөлүү сезип, анан 2 жыл бою дарбазадан чыкпай жашагам. Анан ушундай олоңдой чачым бар болчу. Узун
тайнем бакуш раматылык ушунчалык майлап өстүргөн да, анан ошол чачымды ошо тагдырга таарынычыма чыгардым окшойм, түбүнөн эркектикиндей кылып кесип салгам. Билбейм да эмнеге экенинчи. Чачым да кыска, аябай эркектей болуп калгам да, мындайча айтканда. Анан бир жолу ошо Балкы шаарынын маданият үйүнүн директору болчу Талант Сыдыков деген ырчы байке. Акталалык Россиядан делегация келиптир. Ысык көлдүн чок ортосуна ак кеме менен барып ырдап келели деди. Ажырашкандан кийин биринчи жолу ырдаганы чыгып атам да. Анан ошол жака барып ырдап, чачым кыска, сүрөтүм бар, өзүмө жагымсызмын аябай. Анан ошол жерден айтты, эмне кылып атасың, эмне кыласың эми дальше депчи. Мен туңгуюкта жүргөм, эмне кылаарымды билбей. Балкы шаардык балдар билим берүү борборунда ошо көркөм жетекчи, комузчу, вокалистка болуп иштеп аткам, эжей болуп. Анан мен эгерде ошол кишинин сөзү, түрткүсү болбогондо, ошо балыкчыда эле калып ошол жакта жашоомду өткөрмөкмүн го деп ойлойм да. Мындай өзүм мындай чечим чыгара албайт болчу экенмин да. Ошол сен барып сен искусствого тапшыр деди. Ошол сөз мага ушунчалык түрткү берди дагы, эрк берди да. Анан келдим дагы бир чемоданды сүйрөп алып, баланы аманат кылып мамама тапшырып, бала бакчага берип, басып элек учурда эле эмчектен чыгарып, анан кеттим. Келип анан жашай турган деле жерим жок. Ошо искусствонун жатаканасында жашап, ошол жакта окуп, анан ошол жылы анан алгачкы ырларымды чакырып, ошол жылы дүйнөгө болгон, чыгармачылыкка болгон каалга ушунчалык кенен ачылды. Аябай кенен ачылды. Ошол жылдан баштап эле мен бүтүндөй Европаны кыдырдым. Бүтүндөй Турцияны кыдырдым. Бир жылдын ичинде бүт кыдырып койдум да. Ошого ыраазымын ошого. Ошол Мисалы кээде ушундай учур болот го. Бүт нерсени өзүңүз кыла аласыз, болгонум жалтырап бирөөнү карап каласыз го. Сен кыла аласың деп койсо эле күчтөнүп чуркап кетесиз, э. Сөздүн таасирин карасаңыз. Сөздүн таасири. Ошон үчүн сен баягы булактын көзүн көрсөң көзүн ач деп коет го. Булакты көрсөң көзүн ач деген сөз бар кыргызда. Дагы бир чыгармачылыгыма дагы бир секирик жасап берген Жүрөктө сүйүү боздойт деген чыгарманын авторлору урматтуу Фаризат Асанкалый кызы жана обончу Түмөнбай Колдошов. Ошентип жолумду таппай жүргөн кезде Түмөнбай байке менен Кыргызстан оондорунан бир эфирде болуп калдык. Анан ошол жерде ал обондуу ырлардын жыйнагын чыгарып, ошол жака бергени ошо тапшырып атат да. Анан чогуу болуп калган үчүн мага дагы ыйгарды, кол тамгасын жазып. Анан мен барактап отуруп бир топ ырларын дароо эле жаттап алдым. Нотасы менен түшүрүлгөн. Анан ырдап жүрөм өз алдынча эле. Анчейин деле таанышкан жокпуз эми, сүрөттөн эле тааныштык. Анан эки жакка барсам эле сиз мага ушунчалык жагасыз да деп ырдап жүрдүм. Анан аны тартып алып интернетке киргизиштир. Аябай көп көрүү топтолду, көп пикир жазылды. Анан ыр жазылып калды, элдин суроосу менен клип дагы тартылып калды. Анан бир күнү эле өзү чалды. Мен ошо чыгармачылык кечемди берген аттым эле. Ошо ырларымдан ырдаңыз, интернеттен көрдүм. Мен да көргөн жокмун, менин атам көрүптүр. Атам аябай сизди жакшы көрөт, сыйлайт деп анан ыр тандап отурабыз. Анан ошентип ырларын ырдап калдым. Анан ошол чыгарма ушул күнгө чейин Үмүтай десе кошо жаңырып жүргөн чыгармалардын бири. Ошол чыгарманы жараткан жаратмандарга дагы ыраазычылыгымды билдирем. Эгер жаман жакшы айтып алган болсом кечирим сурайм. Айтып алгам анткени экөөнө тең. Эми тарынтып алсам кечириңиздер. Ошол баягы ичкен кудууна түкүрбөш керек деп коет го. Бирок мен канчалык көңүлүңөрдү оорутпайын, ар дайым сиздердин ысымыңыздарды айта жүрөм. Аным бар. Үчүнчү болсо ошол
тандап айтпай эле ушу жалпы айткым келет. Менин чыгармачылыгымды колдогон ар бир инсанга, колдобогон дагы инсанга, жолундан жолуккан ар бир жолоочуга мен ыраазымын. Ар бир жолоочу сабак болуп келет дейт. Ар бириңиздерден кенедей болсо дагы, бир үзүм болсо дагы бир жакшы нерсе үйрөнгөн чыгармын. Мен улам бирөөнү могул менин кумирим, могул ырдаган жагат деп айтпайм. Мен ар бир ырчыдан бирөөсүнөн кийингенинен сабак алсам, бирөөнүн адебинен, бирөөнүн сүйлөгөн сөзүнөн, мисалы сүйлөгөн сөзүнөн дегенде чыгармачыл адамдардын арасынан кыргыз эл артисти Токтол атындагы сыйлыктын лауреаты Саламат Садыкова эженин сүйлөгөнүн укмуш баалайм. Таланты, өнөрү, ыры өзүнчө бир керемет, бирок мен ушундай подача, аннотация, ушунчалык бата бергендери, баса сүйлөгөндөрү баалайм. Ошол анан ошол ар бир кыргызга мен ыраазымын. Эркелетип, эрке кызыңар кылып алып жүргөндөрүңүздөр үчүн. Анан албетте Борбордук телеканал мындан дагы өсүп, өнүгүп, жайылып, тааныла берсин. Менин сырымды, менин дүйнөмдү, менин кайгымды да, кубанычымды дагы элге алып берип атканыңыздар үчүн, жеткирип берип атканыңыздар үчүн ар бир чыгармачыл топко, жамаатка ыраазымын. Сизге өзгөчө. Сизге рахмат келип бергениңиз үчүн. Бар болуңуз.